Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselamu ala Resulillahi ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bul dünya yaşoosunun iki türü var. İslamdık yaşoo, cahiliye yaşoo. Üçüncü türü yok. İslamdık yaşoo var, cahiliye yaşoosu var. İslamdık bolboğun sistemalardan bardığı cahiliye yaşoo. Kapitalizm, sosyalizm, demokratiya, kaysınsı bolsa dağı al cahiliye yaşoosu bolup eseptilet. Cahiliye degeni nadandık degen söz. İlimsizlik degen söz. Emnege cahiliye yaşoo antkeni bular cahiliye yaşoosunun adamdары özdөрünün düynögө emne үчүн жаралгандыгын билбегендиги үчүн жахилия. Алардын надандыгы, жахилия коомунун надандыгы ошондо. Жашоонун эмне үчүн бул дүйнөгө жаралгандыгын түшүнүшпөйт. Же болбосо башкача түшүнүшөт. Allah bizi yarattı. Allah emni için yarattı. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Bardık cinlerdi, bazı insanlarda özüme gana sıyını için yarattım dep. Hem bul dünyada sıyını için yaratkandan keyin tolka meçitte jatıp alıp ele ömür ötüp ketişemez da. Oşol ele tiriciligin kıla öret. Jeki adam jeki ahvalda, übülöl ahvalda, qoom ahvalda, memleket ahvalda. Bardığına Allah subhanahu taala mizandardı bergen. Oşol ele жашоо kete öret, Allah körgözgön jol menen. Oşonda İslam bolat. Al эми bul жашоону ар ким өзү тапкан жол менен жашаса, же бир падыша таңуулаган жол менен жашаса, же бир философ Конфуцийге окшогон, же Буддага окшогон бирөө белгилеп берген жашоо менен жашаса, же болбосо анархия менен ар ким өзү билгендей жашаса, мында жашоо эмне болот? Жахилия жашоо болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенге чейин араб дүйнөсү, Makka elinin жашоосу жахилия жашоосу болгон. Ошондуктан бул жашоодо жашоо караңгы жашоо болгон да. Караңгы дегенде мисалы үчүн элдер кыйналган андай мындай эмес. Мүмкүн байбардар жашап атат. Бирок Аллах каалагандай жашабай атат да. Ошол жашоо эмне болот? Жахилия жашоосу болот. Жахилия жашоосунда туура эмес иштер көп болот. Туура эмес иштер көп болот. Эмнеге? Анткени жахилия коомунда элдер өздөрүн ар нерсенин өзүнүн ордун билбейт, өздөрү бул дүйнөгө эмне үчүн келгенин билбейт. Жашоодун максат эмне экенин билбейт. Ошондуктан бири-биринин укугун билбейт. Ошондуктан жашоо туура эмес нукта кете баштайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенде Маккада жуңленин токойдун мыйзамы менен жашоо болгон да. Токойдун мыйзамы деген кандай? Токойдо бир гана мыйзам бар. Ал мынау мыйзам. Күч. Токой мыйзамы күчтүүнүкү да. Күчтүү күчсүздү жейт. Алдуу алсызды зулум кылат. Тартып алат алындагын. Кыскасы алсызга жашоо жок да токойдо. Эп десе күчсүзгө көрүнбөй же анын немеси менен иш кылса жашап калат. Бирок күчтүү болгон жерде ошо эмне десе ошо болот. Мындай адилеттик, ынсап, боорукерлик андай жахилия жашоодо
болбойт. Эгер болсо дагы туура эмес нукта болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенде Маккада ошондой жашоо эле да. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты акыркы ажылык учурунда: "Укла ала kullu şeyin min amril cahiliyeti tahta qadamayya mawdu." Ukkula bugünden başlap İslam'ına hükümü Makke'ye geldi. Özü Makke'de İslam başladı. Yani bular batırmadı. Medine'ye gitti. Medine'ye barıp memleket boldu. Güçtöndü. Yani kayra Makke'ni fath kıldı. Anan aytты buna İslam emi hüküm kıldı Makke'ye. Emi murdağı cahiliye jaşoodogу adatlar var go. Oşolordun bardığını kömüp salam dedi. Butumdun astında dedi de. Butumun astında kömüp salam. Siler dagı butun astına kömüp salgıla cahiliye jaşoosunun adatların dedi. Emi oşondan başlap İslam jaşoosu boldu. Baştalat. Başka jaşoo bu. Cahiliye jaşoosu eski kiyimdi çeçip durup taştadın mı? Taştap kaldı. Жаңы kiyim, İslam kiyiminin жаңы jaşoonu başlakladı. İslamda murungu cahiliye jaşoosunda hazırla aytkanday adamlar tokoy mыйзам менен жашайт эле. Алдуу күчтүүлөр алсыздарды коркуткан, үркүткөн, акысын жеген, зулум кылган абалда бул нерсе күнүмдүк adat, norma эле. Anan algaçkı musulmanlar. Anan Muhammed Aleyhisselam İslam'da alıp geldi. Makke eli anı batırvadı. Daha biraz çekin otaz da artka. Batırvadı. Dinin, adam özünün dinin kaysıl jerde bolsa dağı jaşaş kerek ele da. Bul dini jaşoого öttübü Makke'nin jaşoosu jahiliye jaşoosu. Bular күчтүү. Belki İslam'a kirgenlerdi batırbay atat da. İslami jaşoого ruhsat berбей atat. Namaz okutbay atat. Kalagаны İslam ibadatlарын kıldırбай atat. Emne kılış kerek? Anan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Habaşaga hicrat kıldılar dedi. Efiopiyaga. Efiopiyada bir adilettүү padişa var dedi. Anın atı Najashi. Oşol padişanın astıga ketkile dagı al Hristiyan bolsa dagı adilettүү ele. Al sizlerge zulüm kılbayt, ibadatыңарга жол берет. Oşol Efiopiyaga hicrat kılıp, hicrattan maksat emne eken? Hicrattan maksat adam özünün dini menen toluk jaşaş. Özünün akidası talap kılgan din menen jaşoosun toluk ötkörüş. Eger sen toluk İslam menen jaşaганга şart жок bolsa, başka şartı bar өлkөлөргө köçüp ketiş. Hicrattın maksatı oşol. Oşon için aytат, sahabalar özlerinin dinin alıp kaçıştı, özlerinin imanın alıp kaçıştı degen söz oşol da. Din iman degeni alardın jaşoosun başkarıp durgan ele. Din iman negizinde jaşaş üçün ketişti Habaşaga. Anan müşrikler dagı күчтүү болчу. Buların arasından Habaşanın padişası menen dос болгон bir kişi var эле. Arkasından куугун kıldı bular dagı. Tapkanga mындай белектешти, kaçıp ketişti. Bирок arkasından куугун kılıp Kurayş'tın bir күчтүү adamları vardı. Anın biri Habaşanın padişası Najashi menen dос эле. Al men özümdün авторитетимди salıp bulardı kaytarıp alıp gelip hem bul jaktan jok kılabız degen de. Hem bardı padişanın sarayına çoğuluştu. Belki Kurayş'tın Amr bolsa kerek atı. Amr degen müşrik daga keldi. Anan ey padişa bulardı kaytarın, bular beybaşlar bular. Bular bizdin kovumdun beybaşları. Dep padişanı
буларды кабыл албоого үндөгөндө анда падыша угайын буларды дейди да. Булар да угайын мага келип тур ушунчалык дегенде булардын атынан Ali ibn Abi Talib'in ağası Cafer ibn Abi Talib söz söyleydi padişahın aldığında. Eyyuhel melik kunna kavmen ahle cahiliye. O padişah biz Muhammed kelgenge çeyin cahiliye kavmelik. Cahiliye jaşos menen jaşaytılık. Na'budul asnama ve na'kulul meyte. Буттарга, таштарга сыйынат элек. Өлүмтүк жейт элек. Өлүмтүктү да жейт элек, адаларанды билбейт элек. Ванатил фавахиш, бузукулуктарды жасайт элек. Бузукулук дегени ошол эле сойкулук, ошол эле адам өлтүрүү, ошол эле бирөөдүн акысын жөө. Булардын бардыгы бир сөз менен фавахиш, фахш бузукулук деп айтылат. Бузукулуктарды жасайт элек. Бузукулуктар ушунчалык жахилия коомунда норма болуп калган эле. Бир Куранда келет го, бирөөнүн аялы кыз төрөсө, ачуусуда чыгып, бети карарып кетет эле. Анан ушул кызым чоңоюп кара жахилия дегендин надандыктын жеткен чегине карагыла. Ошол кызды тирүүлөй көмүп салат эле. Өзүнүн кызын эмнеге десе, мындай жүйө, мындай себеп айтат эле да. Бул кызды мен чоңойттум. Макул чоңойттум, анан көзгө көрүнүп калды. Боюна жетип калды. Анан бизге башка жактан душман кол салса, мынау душман уруулар, нарко душман уруулар бизге кол салса, анан бизди жеңип алса, анан менин кызымды күн кылып алып кетсе, анан калагандай кордойт да. Андан көрө азыр эле көмүп койгонум жакшы да. Деп жок нерсени фантазия кылышып, ошондой болуп калса дешип, кыздарын тирүүлөй көмөт эле. Адат тирүүлөй көмөт эле. Бул дагы фахиштин бир түрү. Бузукулуктун бир түрү. Арак чектелбеген түрдө ичилет. Акыл биздин жанагы совет доорунда алкашизм болду го бир убакыттар, Анан советтен кутулган убакыттарда дагы бир эл ошондой аракка берилди. Ошон андан 10 эсе 100 эсе чоң алкашизм болгон да бул немедечи. Каалагандай бирөө мисалы үчүн мас болуп көчөдө жүрсө айып эмес, норма. Сойкуларда бизде азыр сойкукана десе элге өөн учурайт да. Сойкукана десе нормальный адамдарга бул норма эмес да. Бузукулук деп табиятан айтасың. Бирок араб коому Мухаммад алейхиссаламдан мурун Макка коому сойкулук норма болгон да. Бир аял мен сойкулук менен жашаймын десе, үйүнүн башына желек сайып коет эле, там башсыга. Өзүнүн бир желек болот эле. Ошол үй публичный дом болуп эсептелет. Кадимки эле мына нормальный адамдар, адеп ахлактуу, жакшы, коомдо мартабасы бар, коомдо авторитети бар адамдар деле кааласа ошо желек сайылган үйгө кирип чыга берет эле. Ошо желек эл аны сөз кылбайт эле. Ой, паланча төрө оноо желек сайылган үйгө кирип чыкты деп сөз кылышпайт эле да. Бул норма эле да. Ата бала кетип атып, балам ушака бир кирип чыгайынчы деп туруп кирип чыга берет эле. Баласы дагы ата мен кирип чыгайынчы кирип чыга берет эле. Бул желек сайылган нерсеге үйгө
кирип чыгыш норма болгон да. Ушунчалык жахлия болгон. Коом ушуга уруксат берген. Ушундай жашоону халал деген. Эми ошол сойку төрөп коет анан. Төрөп коет. Бала кимден? Буга атасын табыш керек десе, анан жанагы аттарды билген саяпкерлер бар го, атты мындай карап туруп билип коет го. Ошондой көзчүл адамдар болгон коомдун арасындачы, аксакалдардын арасында. Анан ошол баланын атасын таап бериш үчүн аксакалдар сурайт. 9 айдан бери ким кирди эле сенин үйүңө? Паланча, түкүнчө, атасы, баласы, бар айтат, мыналар депти. Анан чакыр ошолорду. Бардыгын чакырат. Уяттуу нерсе эмес бул. Жөн эле баланын атасын табыш керек болот да. Анан тизилип турушат жана 9 айдан бери жакта кирген, 9 айга чейин кирген адамдар. Анан баланы алат жанагы көзчүл киши, аксакал. Тажрыйбасы бар да, мындай хирамант дейби, хирамант. Адамдын мындай немесиден, балакандарынан, көздөрүнөн, немелерден, кулактарынан биле турган киши да ал. Өзүнчө профессия да. Баланы алат дагы, колуна алып, жана тизилген балдар кишилерге мындай салыштырып, сеники эмес деп анан кийин бирөөгө окшоп. Бала сенден дейт да. Ошонуку болуп калат бала. Ошондой дагы бир башкача, же болбосо сойку мени балам паланчадан деп бирөөнү айтып койсо, болду ошондон деп ошонун баласы ибн паланча болуп калган. Ушунчалык фавахиш, бузукулуктар ушунчалык Макка коомун ээлеген да, жахилия ушунчалык болгон. Ушундай жашайт элек деп атат. Ванактаул архама, туган уруктарды биз кесип коет элек дейт. Туган уруктан алысташтагы бул жахилия адаты. Туган уруктар менен жакындашыш бул исламда да адаты. Ким туган уругу менен алыстап кеткен болсо, жакындаганга аракет кылыш керек. Алыстап кетиш эмне экен? Жахилия адаты. Ва нусиул жавар. Колу кошуналар менен бизде кырды бычак, күндө сөгүшмөй, урушмай, кошунун укугу кошунага жакшы мамиле деген жок. Ошондой жашоодо жашайт элек дейт. Бул дагы эмне? Кошуначылык, кошуна менен жаман мамиледе болуш жахилия адаты. Ва яакулу миннал кавийю даифа, ким күчтүү болсо алсызды жейт эле. Жейт эле деген түшүнүктүү, а? Факунна ала залик, ушундай жашоо менен жашап жаткан күндөрүбүздүн биринде, хатта баасаллаху илайна расулан минна, Аллах бизге өзүбүздүн арабыздан, өзүбүздүн Курайш элинин арасынан бир адамды пайгамбар кылып жиберди. Нa'рифу насабаху, биз анын тек жайын билдик. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тек жайы улуг адамдардан болгон. Биз анын тек жайын билдик. Ва сидқаху, анын чынчылдыгын билдик. Ва аманатаху, анын аманаткөйлүгүн билдик. Аманат бул ишеништүү адам да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык ишеништүү болгон адамдар өзүнө ишенбеген алтындарын Мухаммад сенин үйүңдө туруп турсунчу мынау алтындар, пожалуйста деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга алып беришет эле да. Ушунчалык эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аминдеги, амин, ошон үчүн амин, Мухаммад амин дешет эле да. Ошо жахилия дöwрүндө бул ушунчалык ишеништүү. Бир тыйыныңа дагы кыянат кылбайт. Ушунчалык ишеништүү дей болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анан кийин ла илаха иллаллах дегенден кийин ошол аманатка койгон адамдардын байлар болгон көпчүлүгү бардыгы каршы чыкты, душман болуп калды.
La ilahe illallah'ını alıp kelgenden keyin. Murun Muhammed dep жақсы көрөтүлөр, la ilahe illallah degile degенден keyin жаман көрүп душман тутуп калды. Бирок байлыктары дагы эле Мухаммадтын үйүндө турат. Көрдүңөрбү? Кандай болуш керек аманат? Азыр бирөө менен душман болсоң, анын мүлкү сенде болсо болду, сенде калып кетет ошо бойдон, туурабы? Ким айтты ага мага душман болсун деп? Мага душман болду, мына мен мындай кылам деп туруп, каалагандай кылып коесуң анын колундагы мүлкүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык аманаткөй, душмандын мүлкү дагы мунун колунда турган. Кандай душман? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өлүмүнө мындай тил бириктирген. Чогулуп бардыгыбыз Мухаммадты өлтүрөбүз деген адамдардын дагы мүлкү, өзүнө ишенбеген алтындары Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында турган. Хижратка чыгып кетатканда ошолорду алиге дайындап, муну паланча мушрике бер, муну түкүнчө мушрике бер деп дайындап кеткен. Биз анын тек жайын билдик, анын аманаткөйлүгүн билдик деп атат Жафар ибн Аби Талиб Нажашиге. Ва ифафаху, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын иффат дегени, ифаф дегени мындай тартынуу, хая, ыйба, адамдын иффаты дегени ушундай. Мындай бузук сөздөрдү сүйлөй бербейт, орой болбойт, жумшак пейил болот, тауып сүйлөйт, бирөөнүн көңүлүн оорутпайт, жаман иштерге барбайт, ушунун баардыгы иффат дейт. Анын ифафаху дегени ошондо. Ошол касиетин дагы билдик. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын иффаты ошондой эле. Ошончолук баягы жахили жашоодо өстүбү? Жахили жашоодо өстү. Арак ичилет эле, жанагындай желеги бар үйлөр бар эле, бардыгы норма эле. Мухаммад алейхиссалам пайгамбар болгонго чейин ошолордон бирөөсүнө дагы жологон эмес да. Бул дагы эмне? Өзүнүн ыйбасы болгон да. Музыка жөнүндөгү хадистерде келет, Ушундай музыка угулуп калды, ушун эми берилип эме кылып атканында уктап кеттим дейт да. Бул Аллах Таала дагы сактаган, пайгамбар боло турган адамды Аллах өзү сактайт ошондой нерселерден. Мына музыка угулуп атканда деле ошо музыка болгон жерлерге жанагы айылыңда бирөө үйлөнүп калса, кетти, каннай кептир, бир терлерди агызабыз да деп, секирип неме кылабыз да деп кетет го жаш балдар. Мухаммад алейхиссалам да жаш болгон да, туура. Ошондой жерлерге барган эмес. Ушундай сактаганда, афиф сактанган ошондой нерселерден. Жанагы желеги сайылган үйгө дагы кирип чыкса, мисалы үчүн, 25 жашында үйлөнгөн болсо, ошого чейин bir kirip çıkayın dese norma болгон. Бирөө Мухаммад алейхиссалам Мухаммад мындай жака кирип чыкты дегенге эч коом андай эмес эле да. Кирип чыгыптыр да, эмне болуптур депчи. Бирок ошолордун бардыгынан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алыста болгон. Бардыгынан таза болгон, афиф болгон да. Биз анын ошол жагында карадык дейт. Насабыны карадык дейт, аманатыны карадык дейт. İffetini karadık deydi. Anan karaganda karap anı karasa uşul biz bilgen Muhammed bizge жаңы bir dindi davat kıla başladı. Emnege davat kılganda da'ana ilallahi ve nuvahhiduhu ve na'buduhu. Allah'tı ey Kurayş dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bizde davat kıldı, Allah'tı özüne ibadet kılışka davat kıldı dedi de. Kurayş'tagı Allah'tı tanıydılar. Muhammed'in Kurayş eli, müşrikler, cahiliye Arapları
Allah'ты tanıydı ele. Bирок Allah'a koşup başka kudaylarga dagı ibadat kılıdılar. Oşonun üçün müşrik bolğan da. Allah'ты chetke kakpayt ele. Allah bar deşet ele. Ka'bany tegereni tawaf kılışat ele müşrikler. Birödü işentirişke Allah'a ant içem dep ant içet ele Allah'a. Bирок oşol ele malda Allah'tan başka arbaktarga dan tileşet ele, butlardan tileşet ele, Allah'a şerik koşet ele. Anan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem keldi dagı sizlerdi Allah jaratkan bu. Allah jaratkandan keyin tileğiңер dagı maksatыңар dagı özü beret. Muna o butlardan, arbaktardan surabagıla dep Allah'tın özüne sığınууга bizdi çakırdı. Allah'a özüne ibadat kılıla, başkanı şerik koşpogula dep aytты. Anan biz anı kabul aldık Muhammed'in davatın. Nahla'u ma kunna na'budu nahnu ve abauna. Oşol mezgilge çeyin ata babalarımız biz ibadat kılıp ketken Lat, Hubal, Uzza, Ya'uq, Yağuz yaktı başka butlardan biz neme kıldık? Alardı chetke kaktık. Alardı eski çapandı çeçkendey çeçip saldık. Kalıştı çeçkendey çeçip saldık. Anan bir Allah'tın özüne ibadet kıla başladık. Ve amarana ana Muhammed bizdi bisidqil hadis. Çın söylegile dep çın söylegenge buyurdu. Cahiliye doğrunda eптеп seni işendirse boldu. Al жалгандарды шыкап атабы, кандай кылып атат? Болду. Анда сөздө мындай жалган айтпа деген нерсе дагы айып болгон эмес да. Кайра, о, жалганды нормальный айтат экен деп адамдарды мактаган андай адамдарды. Ишентирип берет экен а деген кандай жакшы касиети бар. Кызыл түү, оратор экен. O aratorluğunda жалган айтса айып эмес. Anam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelip durup söylesene tura söylegile deyip oğa çakırdı. Ve adail amana amanat birödü amanatına kıyanat kılba deyip buyurdu. Tuğan uruğunlar menen mamileni ulagıla deyip buyurdu. Koşdanlarga jakşı mamile kılgıla deyip buyurdu. Haram nerselerden tıyılgıla dedi. Kanыңарды tökpögüle dedi. Buzuk işlerge barbagıla dedi. Biröge karşı жалган kübölük berbegile dedi. Jetimdin malın jebegile dedi. Jana taza ayaldarga al soyku dep domat kılbagıla dedi. Anan dagı bir sira Allah'tın özüne ibadat kılgıla dedi. Şerik koşpogıla dedi. Namaz okugula dedi. Zeket bergile dedi. Jana orozoga buyurdu. Mına uşul ele Muhammed kelip uşunday kıldı dep Ja'far ibn Abi Talib padişaga ahvaldı düşündürdü. Anan padişah emne kıldı? Janaga Amr kança anı buzганга буларда мусулмандарга жакшылык кылбоого буйрса да аракет кылса дагы Амрды укпастан менин жеримде калагандай ибадатыңарды кылып жашай бергиле деп рухсат берди. Ошол Жафардын сөзүнөн мына азыр биз айтып өттүк, Жафардын сөзүнөн биз жахилия коому кандай болгонун bir sire tanışıp çıktık. O şu cahiliye adatlarının arasında kan tögü degen nesi var. Adamdın kanı öte jеңил, öte arzan bolчу. Ököz mындай bir neseni söyleşip otabız, söz talaşıp ketip ele, kellasını alıp koy bergen da. Söz talaşıp ketip eleçi. Uruların arasında jайлоолорду bölüp algan.
Мунан да мынау сайга чейин биздин уруунуку, сайдын аркы бети силердин уруунуку депчи. Ошо бир уруунун чегарасынан мынау уруунун төөсү өтүп кеткен үчүн, мына сайдын бул жагынан өтүп жайлоодогу булардын жайлоосундагы чөптү жеген үчүн жаңжал чыгып, эки уруу бири-бири менен согушуп кетишкен. Ушунчалык да эле курнамыз өтө күчтүү болгон. Курнамыз. Эмнеге, ана ура патриотизм дегендей да. Азыр ура патриоттор барга ошондой да. Эй, турбайсыңарбы? Мынау кошуна уруунун төөсү биздин ыйык чөбүбүздү жеп койду дешип. Ошондон элди көтөрүп туруп, эки уруу кагылышып, ошонон кан төгүп бири-биринин кан төгүп салганда. Кан деген ушундай жеңил болгон да, арзыбаган нерсе болгон да. Ошол жахилия амалдарынын бири жана айтып өттүк, кедейликтен коркуп өз баласын өлтүрүү болчу. Дагы бири кан төгүү болчу. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Эй мусулмандар, мусулмандын каны өтө кымбат балуу. Жөндөн жөн эле мындай ачууң чыгып деле мусулмандын өлтүрүүгө ачуу эмес, андан чоң нерселер дагы себеп боло албайт." Аллах Таала айтты: "Вала тактулу ауладакум хашията имлaqin." Бул жанагы баласын өлтүргөндөр жөнүндөгү аят. Кембагалчылыктан коркуп балаңарды өлтүрбөгүлө. Нахну нарзукухум ва иякум. Жанагы бала кыздарын тирүүлөй өлтүрдү го. Эки себеп болгон. Бири баягы мен айткан хамият болгон, курнамыз болгон. Экинчиси көбөйүп кетсе эмне кылабыз, багалбай калабыз деп өлтүрүшкөн. Аллах Таала айтат: "Кедейликтен коркуп балаңарды өлтүрбөгүлө. Аларга да биз рызкы беребиз, силерге да биз рызкы беребиз" Аллах Таала. Рызкысы бизде деп атат да. Инна катлахум кана хитан кабира. Аларды өлтүрүү өтө чоң күнөө. Анан экинчиси, азыр айткандай, бейчеки адам өлтүрүү эле. Бул бейчеки адам өлтүрүү, адамдын канын төгүү жөнүндө кийинки сабакта улантабыз. Азырынча ушул жерде бир точка койбосок дагы үтүр коюп турайлы. Саллаллаху таala алейхи ва ала алихи ва сахбиhi ajma'in. Ve ahir da'vana alhamdulillahi rabbil alamin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.